Жантөре Сатыбалдиев камактагы бир күн бир кылымга тете болуп жатат. Бишкектин Свердлов райондук сотунда ЖЭБти жаңылоодогу коррупция боюнча соттук отурум уланган. Отурумда айыпталуучу тарапка жарыс сөз берилген. Андагы мурдагы өкмөт башчы Жантөре Сатыбалдиев жарыс сөзүн айтып жатып, камактагы бир күнү Чыңгыз Айтматов чыгармасында жазгандай бир кылымга тете болуп жатканын белгиледи. Тергөөнүн алкагында күбөлөрдүн бирөө дагы менин бул ишке катыштыгым бар экендигин далилдеген кыйыр же түз көрсөтмө берген жок. Урматтуу судья, сизге өтө оор жоопкерчиликти илип коюшту деп ойлойм. Чынын айтканда мен сизди аяп жатам, анткени судьянын колу менен мыйзамсыз иштерди жүргүзүү максаты ишке ашып жатат. Мага коюлган күнөөнүн бирин дагы мойнума албайм. Айыптоочу тарап негиз кылып жаткан долбоордун сметасы мамлекеттик стандарттан өткөн эмес, анда ал мыйзамсыз деп саналыш керек эле да. Кылмыш иши иликтенип жатканда жаш тергөөчүлөр ЖЭБке байланыштуу бардык документтерди топтошкон, бирок ал иш кагаздардын бир тобу жок кылынган, деди Сатыбалдиев. Курсан Асановдун аялы сурак берип чыкты. Мурдагы Ички иштер министрлигинин орун басары Курсан Асановдун аялы Гүлнара Усенканова 29 ноябрда аскер прокуратурасына сурак берип чыкты. Бул тууралуу Асановдун жактоочусу Талойгүл Токтакунова Азаттык радиосуна маалымдады. Жактоочу тергөөнүн купуя бойдон калышына кол коюп бергендиктен суракка чакырууга негиз болгон себепти айткан жок. Курсан Асанов 7-8 августта Кой Ташта Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеништен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин ага карата жазык кодексинин 320-беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. Кой Таш окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100дөн ашуун адам жабыркаган. 8 августтагы операция тууралуу Атамбаев кармалар алдында аны менен Асановдун сүйлөшүп жаткан видеосу тараган. Жээнбеков Ташкенттеги жыйында суу маселесин көтөрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков 29 ноябрда Ташкентте өткөн Борбордук Азиянын мамлекет башчыларынын 2-консультативдик жолугушуусунда аймактагы суу көйгөйүн көтөрдү. Азыр окумуштуулар Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн азайып баратканын белгилеп жатышат. Биздин тоолордо аймактагы суу ресурстарынын 45% жаралат. Жакынкы убакта биз дарыялардагы суулардын деңгээли азайышынын реалдуу көйгөйүнө туш болобуз. Жыйынтыгында бул Борбор Азиянын экологиясына, биргелешкен экономикалык ишмердикке терс таасирин тийгизип, ири ГЭСтердин дарамети кыйла төмөндөйт, деди Жээнбеков. Мамлекет башчы мөңгүлөрдү сактоо, суу энергетикалык кызматташтыкты өнүктүрүү механизмдери боюнча эл аралык кызматташтыкты башташ керектигин белгиледи. 1998 жылдагы компенсациялоо механизмдерин караган Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан ортосундагы Нарын-Сыр дарыя суу энергетикалык ресурстарын колдонуу жөнүндөгү макулдашуунун алкагында кызматташтыкты калыбына келтирүүгө чакырды. Манас эпосу өзбек тилине которулду. Ош мамлекеттик университетинде Түрксой эл аралык уюму тарабынан каржыланып, өзбек тилине которулган Манас эпосунун бет ачары болду. Иш-чара Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын жабылуу аземинин алкагында өтүп жатат. Бексултан Жакиев иштеп чыккан Манас эпосунун кыскартылган вариантын өзбек тилине Зухриддин Исамидинов которгон. Эпостун өзбек тилине которулган вариантынын бет ачарына Өзбекстандан келген өкүлдөр да катышты. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатынын расмий жабылуу аземи 30 ноябрда Ош шаарында өттү. Маданий иш-чаралар менен катар Түрксой эл аралык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн туруктуу кеңешинин 37 отуруму өттү. Ош шаары 2019 жыл үчүн түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Мындай чечим былтыр 18 декабрда Туркиянын Кастамону шаарында өткөн Түрксойдун курамындагы өлкөлөрдүн туруктуу кеңешинин номер 36 отурумунда бир добуштан кабыл алынган. Кыргызстандын Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары алгачкы ирет жарыяланууда. Мурда бул макамды Түркистан шаарынан тышкары Кастамону, Туркия, Мары, Туркменистан, Шеки, Азербайжан жана Казан, Татарстан, Орусия шаарлары алып жүргөн. Борбор Азия өлкө башчылары кереметтүү Бишкекте жолугат. Кыргызстан 2020 жылы консультативдик жолугушууну өткөрүүгө даяр экенин Сооронбай Жээнбеков билдирди. Белгилей кетсек, 29 ноябрда Ташкентте Борбор Азия мамлекет башчыларынын 2-консультативдик жолугушуусу өттү. Ага Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркменистандын жана Өзбекстандын президенттери катышты. Казакстандын атынан биринчи президент Нурсултан Назарбаев келди. Жээнбеков өз сөзүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевго жолугушууну уюштурганы үчүн ыраазычылыгын билдирди.
Биз ишенимдүү маанайда аймактык кызматташтык маселелеринин кеңири спектри боюнча конструктивдүү диалог жүргүздүк. Белгиленген позитивдүү аракеттерди улантууну абдан маанилүү деп эсептейм. Буга байланыштуу консультативдик жолугушууну Кыргызстанда 2020-жылы өткөрүүгө даярдык билдирем, деди Жээнбеков. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев брифинг учурунда кийинки иш-чара кайда болорун тактап маалымат берген. Биздин кийинки консультативдик жолугушуу Кыргызстанда, кереметтүү Бишкек шаарында өтөт, деди ал. Белгилей кетсек, биринчи консультативдик жолугушуу 2018-жылы 15 мартта Нур Султанда өткөн. Ысык көлдүн 147 тургунун алдап кеткен аял кармалды. Якутияда мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн 34 жаштагы МА аттуу кыргызстандык аял кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министринин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган кыргыз жараны Ысык көл областына караштуу Ак Суу районундагы банктардын биринде иштеп жүргөндө 3 адамдын ишенимине кирип, 5 миллион 300 миң сом акчасын алып из жашырып кеткен. Мындан сырткары кармалган жарандын үстүнөн Ысык көлдүн 147 тургунунан арыз келип түшкөн. Бардыгы болуп 38 миллион сомго зыян келтирилген. Жабыркагандардын саны мындан да көп болуусу мүмкүн. Азыркы учурда МАны Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүрүүдө. Аталган факты министр Кашкар Жунушалиевдин көзөмөлүндө. Бишкектин абасын автоунаалары эң көп булгайт, эксперт. Ушул тапта соц тармак колдонуучулар талашып тартышып жатат. Бишкектин абасын көбүрөөк кайсы бири булгайт? ТЭЦ, жеке сектор же автоунаалар? Илимдер академиясынын геомеханика жана жер казынасын өздөштүрүү институтунун геоэкологиялык мониторинг лабораториясынын башчысы Исакбек Торгоев жооп берет. Негизги үлүш жепке туура келет дешет. Мен буга макул эмесмин. Ал жыл бою иштейт. Башкалар жеке секторду белгилеп жатышат. Бирок абага ташталган булганыч заттардагы алардын үлүшү тыйынчалык. Кышкысын зыяндуу заттардын чогулушуна инверсия, сибер циклону сыяктуу климаттык факторлор да таасир этет. Жайындасы шаарда климаттык шарттардан улам жакшы шамал жүрөт, дейт ал. Торгоевдин айтымында абанын булганышынын негизги булагы автоунаалар. Автоунаадан чыккан зыяндуу заттар ТЭЦке караганда бир топ кооптуу. Экологдор абаны булгаган булактар кайсы болбосун маселени чечүү үчүн комплектүү иш-аракеттер болушу керектигин белгилешет. Москвада прокурордун жардамчысын өлтүрүүгө шектелген жаран Кыргызстандан кармалды. Мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн россиялык жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМКдан белгилешкендей, 29 ноябрь күнү издөөдө жүргөн 22 жаштагы ЛМЮ аттуу Россиянын жараны кармалган. Ал ушул жылдын май айында Москва шаарындагы райондук прокуратурасынын прокурорунун жардамчысын өлтүргөн деген шек менен издөөгө алынган. Эл аралык макулдашууларга ылайык аны Россияга экстрадациялоо боюнча маселени чечүү үчүн россиялык жаран Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Сайма итини өлтүргөн шектүүнүн бири Ошто туулган. Түркия расмий маалымат берди. Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринде киши колдуу болуп өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Сайма итинин өлүмү боюнча Түркиянын башкы прокуратурасы алгачкы маалыматын берди. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы прокуратурасынын расмий сайтына жарыяланды. Андагы маалыматка караганда Сайма итинин өлүмүнө байланыштуу 4 киши кармалган. Өзүн Хусейин Ахметалиев деп тааныштырган шектүү 1991-жылы Ош шаарында туулганын, Кыргызстандын жараны экенин айткан. Нурмахамбат Арипхонов 1988-жылы туулганын жана алда Кыргызстандын жараны экенин билдирген. Аты жөнүн Али Испех деп тааныштырган шектүү сириялыкмын десе, дагы бир шектүү Абдуллах Энвер өзүн Өзбекстандын жараны катары тааныштырган. Башкы көзөмөл органы Түркия тарап кармалгандар өзүнүн тек жайы тууралуу анык жана ачык маалыматты айтпай жатканын кабарлаганын билдирди. Алардын жанында өздүгүн тастыктаган документтери да жок болгон. Маалыматка караганда шектүүлөр Түркиянын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүшкөнүн айтышкан. Учурда Түркия тарап дагы алардын жарандыгын так аныктоо боюнча иштеп жатат. Башкы прокуратура кармалган эки шектүү чын эле Кыргызстандын жараныбы деп аныктоо тактоо иштерин жүргүзүү үчүн Түркиядан алынган маалыматтар Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгына берилгенин кошумчалады. Сагызда эле чоюлат. Казакстандын тургуну жасалма жол менен даярдалган жүзүмдөр тууралуу айтты. Казакстандын тургуну базардан алган жүзүмдүн ичи кел экенин айтып, аны видеого тартып алган. Видеонун автору жүзүмдү жегенде даамы башкача болгондуктан ичин ачып көрүүнү туура көргөн.
Жүзүм сыртынан табигый көрүнөт, танеги сабагы дагы бар, бирок ичи толо кел экен. Сагыздай эле чоюлуп жатат. Эми жүзүмдөрдү да жасап калышыптыр. Эгер жүзүм ала турган болсоңор абайлаңыздар деген автор. Бул видеону автор Казак басылмаларынын редакциясына жиберген. Жергиликтүү басылмадан Казакстандын коомдук саламаттыкты коргоо департаментине кайрылып жооп алышкан. 2018-2019 жылы жарандардан жүзүмгө байланыштуу билдирүү келип түшкөн эмес. Ал эми видео боюнча айта турган болсок, кыска тасмада мөмө жемиштин сатылган дареги, кардар качан алганы, канча убакыттан кийин жүзүмдүн ичи кел экенин аныктаганы айтылган эмес. Мындан улам биз пландан тышкаркы текшерүү жүргүзө албайбыз деп билдиришкен. Таттуудан баш тартуу эмнеге алып келерин диетолог айтып берди. Таттуудан өзүн мажбурлап баш тарткан адамдын психикасы бузулуп, зыяндуу тамактарды көп жеп баштайт. Бул туурасында «Известия» жазды. Диетолог Бриджит Сейтлиндин айтымында, адам кайсы бир тамактан өзүн чектеп турса, тескерисинче аны жегенге каалоосу артат. Натыйжада зыяндуу, жогорку калориялуу азыктарга табит тартып, көп жеп алууга салмак кошууга алып келет. Сейтлин белгилегендей, жеп алган шоколад үчүн өзүңдү күнөөлөп, калорияларын эсептеп туруунун кажети жок. Ал психикалык абалга доо кетирет. Жашоо ансызда толтура стресс бар, жеген тамак аш болушу керек деген диетолог.